Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын катталуучулары. Бүгүн сиздерге креативдүү презентация жана оңой онлайн сабак даярдоону үйрөтөм. Ал үчүн биз Play Marketке кирип, Binaim деп жазабыз. Binaim деп англисче шрифтте жазабыз. Жазганда сиздерге установка деп чыгат. Мен бул тиркемени колдонгон үчүн открыть деп чыкты. Установка кылганыңыздарда мынакей ушундай значокто пайда болот. Бул тиркеме аны басып киргенде, бул жерден киргенден соң мына плюс белгини басып, бул жерге темабыздын аталышын жазып алабыз. Мисалы мен гүлдөр деп жаздым. Андан кийинки баскычта бассаңыздар, ар кандай форматта видео даярдасаңыздар болот. Мен биринчини эле тандадым. Андан кийин бул баскычты басып сактап алабыз. Мына бул биздин биринчи бет видео сабак даярдоо үчүн. Эми бул жакта сол тараптагы бул инструмент панели болуп эсептелинет. Бул көзчөнү бассаңыздар, бул панель жок болуп кетет, көздүн сүрү деле калат. Кайра көздү бассаңыздар, бул панель кайра чыгат. Ал эми экинчи бул дискетчени басып, ушундай жазуу чыгат, yes дегенди басып коебуз. Андан кийин смайликти басабыз. Смайликти басканда мынакей колдо тартылган ар кандай картинкалар чыгат. Колубуз менен эле кийинкисин басып, мынакей бул жерде ар кандай фигуралар, бул жерде кыймылдуу сүрөттөр, анимациялар бар. Колубуз менен мынтип жылдырып, смайликтер бар көрсөк болот кийинки сүрөттөрдү. Ал эми бул жерде ар кандай кесип ээлеринин сүрөттөрү бар. Эгер биз кааласак, ушул жерден эле тандап койсок болот. Же болбосо телефонубуздагы сүрөттөрдөн тандасак болот. Ал үчүн биз ушул плюс белгисин басып, өзүбүздүн галереядагы бир сүрөттү тандап койсок болот. Галереядан сүрөт кошобуз десек, ушу плюс белгисин бассак, мына мен бастым. Өзүбүздүн сүрөттөрү мынтип чыгат. Мен азыр бул жерден өзүнүн сүрөттөрүнөн коюп сиздерге даярдап көрсөтөйүн. Мен бул гүлдү тандадым. Гүлдү бир картинканы тандаганыңыздарда, мына видео жагына ушундай настройка чыгат. Настройканы басканда оң тарапта ушундай панель чыгат. Бул биринчисин басканыңыздарда мындай секунд. Ушул сүрөт видеону басканда эле сразу эле чыксын десеңиз 0 эле алып коесуз. Ал эми экинчисинде канча секундта ушул тартылыш керек. Бул ушуну түшүндүрөт. Мына ал эми канча секундта бул тартылып бүтүш керек. Андан кийин бул сайз деген болсо, бул сүрөтүбүздү чоңойтуп кичирейтет. Мынакей. Андан соң сиздерге баарыбыз эле билебиз, чакпай калса бул баскыч менен басып өчүрүп салабыз, башка картинка тандасак. Эми мен кайра настройканы бассаңыздар, бул панель жок болуп кетет. Колубуз менен эле каалаган жерге коюп алсак болот. Мен мына ушул жерге койдум. Эми ты баскычын басабыз. Бул жерге мен гүлдөрдүн ханышасы деп жаздым. Сиздерге жөн эле мисал келтирип жатам. Сиздер темаңыздарга байланыштуу инсертти бастым. Эми бул жерден колуңуз менен каалаган жерге койсоңуз болот. Бул жазып бүткөндөн соң инсертти басканда, мына ушундай үйдөдө панель пайда болот дагы кошумча. Бул жердеги кара төрт бурчтукту басып, андан соң мына ушул тоголокту басып жылдырсаңыздар, оң тарапка ар кандай түстөр чыгат. Мынакей. Мен кызыл түстү тандадым, окейди басам. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ал эми бул жердеги 100 деп турганда колубуз менен эле чоңойтуп кичирейтсек болот. Бул биздин жазуубуздун размери болот. Андан соңку эмелер бул жазуу ортого жазылып бассак ортого болот. Андан кийинки бул белгини бассаңыздар, бул жердеги жазууну өзгөртүп жазсаңыздар болот. Мен өзгөртпөй калтырдым. Колубуз менен эле мынтип жылдырып оңдой берсек дагы болот. Андан соң бул жерде мына кисточка турат, тынын түбүндө. Аны басканда бул биздин баракчабыздын түсүн өзгөртүп берет. Мисалы мен ушул тандадым. Бул бир аз мага жакпай калды. Мына ушуну коюп тура берейин. Андан кийин нотаны басканда, мынакей оң тарапта басып запись кылсаңыздар болот. Сол тарапта музыка орнотсоңуздар болот. Мисалы мен өзүмдүн телефонумдагы музыканын бирөөсүн тандап, готованы басып тандап койдум. Андан соң тандагандан соң X'ти басып коебуз. Бул эми бул кол менен тартып көрсөтө турган видео сабакта колдун сүрөтүн бассак, мына каалагандай кайсы бирин тандасаңыз, жакканы тандасаңыз болот. Мен мисалы мына ушуну тандадым. Мына басып койдум. Андан соң колдун түбүндөгү баскыч, бул бизди кийинки даяр болгон бул видеобузду биз мына ушу баскыч менен
сактасак болот. Rendering movie деп жазылып чыкты. Ушул бизге видеосу загрузка кылып сохранить этип жатат. Тийбей турушубуз керек. Мына даяр болду. Пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, комментарий, лайк бассаңыздар болот. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.